Мурун саликлон менен жасаса, азыр геловый метод деп, точный метод деп ошого жасап атышат. Кандай кыйынчылыктар бар? Жаап алып, көрсөтпөй жасайт. 3кө чейин калып калган убактыларыбыз болгон ошондо демедейди. Кичинекей балдарын уктатып коюп, Эгер срочный анализ келе турган болсо, заманбап үлгүдөгү аппараттар менен жабдылганда, ал жаштар баягы техникага жөндөмдүү же. саламатсызбы, урматтуу Десолог подкастынын көрөрмандары. Бүгүн биздин конокто өзгөчө конок Дастан Токтобай уулу мырза. Дастан лабораторияда врач-лаборант болуп, көп жылдан бери иштеп келе жатат. Саламатсызбы, Дастан мырза? Дастан мырза, мына сиз экспресс лабораториясында көп жылдан бери врач-лаборант болуп иштейсиз. Өзүңүз айткандай 14 жыл болду дейт. Эмне үчүн ушул кесипти тандадыңыз? Деги эле медицинага кандайча келип калдыңыз? Ошол жөнүндө айтып бересизби? Мен ушу лабораторияда иштегениме, ушул организацияда иштегениме 14 жылдан, буюрса 14 жыл болуп калды. Мен бул лабораторияга ошо окууну бүткөндөн кийин, Нарын медицина окуу жайын бүткөндөн кийин шаарга келип, Шенал Арабаев атындагы мамлекеттик университеттин биология факультетин тапшыргандан кийин лабораторияга резюмем таштап кабыл алындым эле. Ошондон бери ошо Экспресс плюс лабораториясында иштеп келатам. Мен бул лабораторияда ар бир отделде иштеп чыктым да, Үйрөнүп, көрүп чыктыңыз, үйрөнүп иштеп чыктым. Азыркы убакта мен ИФА бөлүмүндө врач-лаборант болуп иштеп жатам. Кандай дейсиз? Кечирим сурайм, сөзүңүзгө аралжы. Эмне үчүн ушул медицинаны тандадыңыз? Кантип медицинага келдиңиз? Ооба, эми ар бир адамдын оюнда бар го, мына чоң элиме бир кызмат кылайын деген ар бир адамдын максат бар. Медучан бүткөндөн кийин мед академияга тилекке каршы өтпөй калдык. Анан биология факультетин бүткөндөн кийин медицинанын да бир бутагы деп, бир жагы деп, ушу лаборатория жагын тандап, ушу лабораторияда иштеп жаткан убагым. Дарак бир жерден көгөрөт дейт. Ошол мен ушу 14 жылдан бери ушул жерде иштеп, баягы билимимди алып, элге кийинки келген жаштарга да үйрөтүп жаткан учурубуз. Эң жакшы. Дастан мырза, мына биздин стереотип, мүмкүн азыр башкача стереотип, мен го уже совет убагынын адамы экен. Ал кезде көбүнчө лабораторияда карган кемпирлер иштечү да, көбүнчө биздин улут эмес, орус же башка улуттагылар иштечү. Азыркы кезде кандай тенденция? Мен го билем, сиз эми өзүңүз айтып берсеңиз жакшы болот эле. Эмне үчүн сиз ушу анткени сизден башка дагы эркек балдар иштейт, жигердүү иштеп келе жатышат. Ошол эмне үчүн сиз ушундай айтып бере аласызбы? Ооба, сөзүңүздө чындык бар. Мурун баягы лабораторияда сиз айткандай башка улуттун адамдары көп иштеген болсо, азыркы убакта бизде жаштар көп, өзүбүздүн өсүп келаткан жаштарыбыз көп. Анткени эмнеге? Азыркы убакта заманбап үлгүдөгү баягы автомат аппараттар, анализаторлор менен иштеп жатабыз. Бул ал жаштар баягы техникага жөндөмдүү же. Техникага жөндөмдүү. Бир нерсеси бирдеме болуп калса, аппараттын акырын ошолорун карап, инженер жасачу нерсесин инженер жасайт, инженер жасай албаганын баягы кичинекей нерселер болсо, баягы лаборанттар техникага чукул болуп атпайбызбы азыркы заманда? Ошол өзүбүз мындай кээ бир жерлерин өзүбүз оңдоп жасап кетип жаткан убагыбыз да. Менин айткан себебим жумуш лабораторияда иштеген мүмкүн престижный болбосо керек деп алда оюм болду да. Көрсө азыр көбүнчө техника менен иштеген үчүн. Ооба. Биздин лабораторияда азыр баягы заманбап үлгүдөгү аппараттар менен жабдылган да. Ошол эле Мендрей гематологический аппараттар 6000, Мендрей 6000 деген аппараттар бар. Алар эгер срочный анализ келе турган болсо, 1 минутада уже полный немени, гемоглобин, лейкоформуланы чыгарып берет да, соеден башкасын. Ошол эле фирманын биохимия бөлүмүндө ошондой эле аппараттардын 460, 360 деген түрлөрү бар да. Алар да ошо мындай анализди бат чыгарып берген
убактары бар да. Кээ бир эң бат чыккан анализдер ушу 20 мүнөттө результат бере алабыз да. Мындай эгер срочно тапшырып, аябай срочно керек турса 20 мүнөттө тапшырып чыгарып бере алабыз. ИФА бөлүмүндө болсо жанагындай инсулин S-пептид деген анализдер ушул автоматтарда 20 мүнөт, жарым сааттын ичинде чыгат. Жана кээ бир анализдер бар, алар баягы 1 саат убакытты көп алат да. Мындай көп алган анализдер убакыттар бар. Бул автоматташтырылган, бул кыйла жеңил болуп калды да. Бул эми кээ бирөө ойлошот да, мындай кантип эле аппаратка салып коюп эле чыгара бересиң деп. Бул лабораторияда каждый ар бир келген реагенттин өзүнүн контролдук материалы болот. Баланчадан, мисалы үчүн 5тен 10го чейин ошонун ортосунда интервал болот и контроль ошонун ортосунда жүрүш керек деген. Биз ошону каждый день эртең менен күнүгө анализ баштаардын алдында аппараттарыбызды жууп, тазалап, андан кийин ошо контролду өткөрөбүз. Ошо контроль өткөндөн кийин анан баягы анализдерди коюп баштайбыз. Жөн эле салып эле бере бербейбиз да. Ошол ар бир неме контролдор менен текшерип берип турабыз. Ошондой эле биз лаборатория чет элдик Европа өлкөлөрүндө контрольдук материалдар менен дагы алардан материал алып, кайра биз результат жиберип, баягы кандай иштеп аткандыгыбызды далилдеп текшерип турабыз. Ушул эле ушуга эле бул чет өлкө болсо, өзүбүздүн Кыргызстандын ичинде дагы атайын контролдуу материалдарды берип турушат бизге. Кандай иштеп атышат, биздин туура эмес иштеп атканыбызды текшерип турушат да. Жакшы. Демек, мен анализ тапшырып, анан кийин кандай десем, күмөндөр болбошум керек, Бул лаборатория азыркы заманбап лабораториянын баары эле ушундай да. Анализди туура жасалганын, туура эмес жасалганын өзүн өзү контролдоп турат экен да. Өзүн өзү эле эмес, өлкөнүн ичинде, ошондой эле сырт жака жанагы башка өлкөлөргө жиберип турат экен. Анын баары демек каражат. Ооба. Анын баары каражат, Ооба, анын баарын ошо чет өлкөдөн материалдарды ошо организациябыз алып берип, бизге берип турат. Ай сайын өткөрүп турабыз, ошо квартал сайын келип турат, биздин организация алып берип турат ошол. Алар силерге образец жиберет, силер ошонун результатын чыгарасыңар да, тияка саласыңар, анан ал кийин болсо жообун берет, туура эмес деп. Ооба, бизге берет, каждый айдын аяк жагында болот. Мисалы үчүн гематологияныкы болсо, гематология бөлүмүнүкү, алардыкы где-то айдын ортолорунда болот да. Кээ бир бөлүмдөрдүкү, мисалы үчүн биздики биохимия бөлүмдөрүнүкү айдын аяккы жумасында как бир күндү белгилешет, алар 24 же 27 дейт. Ошо күнү биз алдын ала 1-2 күн мурун образецти аликвот келип кургатылган боюнча келет да. Аны раздение кылып даярдап, анан өткөрүп даярдап, протоколго жазып, анан ошо күнү эртең менен жөнөтүп ийебиз да. Результаты 3 күндөн кийин же 4 күндөн кийин келип калат. Ошо менен сравнить этип карайбыз. Эгер бир жеринен бир ашып кала турса, эмнеге кетти, ошол кеңешебиз. Кайра неметкен, эмнеге мындай болуп калды деп, ошону кеңешип, ошол минустарыбызды кайра жойгонго мындай аракет кылабыз да. Мисалы, мен анализимди тапшырдым, бирок мен ошого врач дагы, мен өзүм да макул болбосом кандай болот? Мисалы, мага гепатит коюлду дейли, гепатит С коюлду. Бирок башка лабораториядан тескерisi чыкты. Ал жакта жакшы деп чыкты. Ошону кантип текшерсе болот? Кандайча кайра жасаймбы, кайра тапшырамбы же кандай жолдору? Бизде эми азыр гепатит боюнча гепатит бир эле неме менен жазалбайт да бизде. 2 реагент 2 неме менен жазылат. Биринчиси общий коюлат. Эгер ошонун ичинен положительный болсо, ушул номердagi бир номер, 55-номер положительный болсо, биз отметка кылып коебуз, белгилеп коебуз дагы, экинчи реагент менен коебуз эже. Экинчи реагент подтверждающий деген реагент бар да. Гепатит С'нын подтверждающий. Ушул
точно аныктайт деген эчи. Мгм. Ал ага койгондо эгер андан чыкса, анда биз коркпой, үркпөй бере беребиз. Эртеңки күнү айтат да, башка жака барып тапшырды, меники мындай чыкты десе, биз эртеңки күнү ошол эки протоколду көрсөтүп, анан биз жанагы материалын алып коебуз да. Мм. Анан ошо протоколду көрсөтүп, анан материалын колуна беребиз. Вот сиз тапшырган материал могул, биз ушундай жазадык. Могу сыртында сиздин фамилияңыз турат, штрих-коду турат, и фамилиясы турат. Вот сиз тапшырган код могул, мына биздин протокол, биз бир эле жолу жасаган жокпуз, аны эки жолу жазадык. И экөөндө тең ушундай положительный чыгып атат, эже. Менин материалым канча убакка чейин сакталат? Сиздин материалыңыз 3 айга чейин эже. 3 айга чейин. Да, 3 айда уже Башка да оор неметпей болуп кетет, калышы баткы мүмкүн. неметпей калат да, анан Мм. биз алмаштырууга туура келет. Түшүнүктүү. Кандай кыйынчылыктар болот? Баягы реагенттер убагы менен келип турабы, жетишпей калабы? Андай мүмкүн болобу ушундай? Андай убактар Биздин болот. өлкөдө чыкпайт да реактивдер эч кандай. Реагенттер биздин өлкөдө эмес, ошо коңшу Кытай мамлекетинен, Ар кайсы Россиядан, ар кайсы өлкөлөрдөн өлкөдөн алып келет да. Мынакей Польша, Кармейден алат Кармей келет, ошол жакта ар кайсы өлкөлөрдөн келет. Кээде жетишпеген убактар болот реагенттерде. Баягы жетишпеген убактылар болуп калат. ооба. Ал убакта эми ар кимден Сурап, сурайбыз ходите эже. с положением. Баягы Менин вирус менен. анализимди убагында жасашы үчүн, Ооба. Багында элге баягы эл бизге ишенип тапшыргандан кийин эже. Ооба. Ошону биз кайра ошол элге баягы организациянын атын булгабаш үчүн ошону убагында берүүгө аракет далалат кылабыз да. Эми кээде неметип калабыз, эми ошол Мисалы, бир болгон окуяны айтып кетели. Мына жакында эле түнкү саат 11-лерде мага звонок келди, 10-до келди. ПЦР специалисти баягы ооруп калыптыр, чыга албай калыптыр деп. Ал эми эртеси күнкүгө канча бир анализди жасап бериш керек. Ошол жөнүндө айтып бересизби? Ушундай форс-мажорный ситуация болот, Ошондо кандайча эмеден чыктыңар? Ал ситуацияда ошо лаборант врачыбыз ооруп калып, жумуштарын эметип калып, ооруп калып келбей калып. Андай болушу мүмкүн да, туурабы? Мүмкүн эже, мүмкүн. Баягы үйрөтүп аткан немебиз дагы, сотруднигибиз дагы баягы. Запасной вариант дагы чыкпай калды. Запасной вариантыбыз дагы неметпей калды. Үйрөтүп аткан немебиз дагы, кишибиз дагы чыкпай калды да эже. Анан ошондой убакыт болуп калды. Бирок тиги мурунку жасап жүргөн лаборант врачты түн ичинде алып келип, Саат 12-де, ооба. Ал болсо бир өлгөндө жүрүптүр. Похорондо Кичинекей балдарын уктатып коюп, түнкү 12-де келгенин сиздер мага айтып бергенсиздер. Ошону эсимде да. Мен ойлойм, бул чоң жумуш. Ошондо сиз өзүңүз мынакей балдар менен чогулуп алып, үйүнө барып, машинаны айдап барып, аны алып келип, чтобы эртеси күнү анализди убагында бериш үчүн. Ошондой болду. Мен ойлойм, бул жөнүндө биздин көрөрмандар билиш керек. Бул жөнүндө айтып беришибиз керек. Бул мактаныч эмес. Бул биздин кадимки эле эле ар бир немеге рутина жумуш. Рутина жумуштар. Бул бир эле мисал, мен билип калганда, билбей калгандамын канча. Туурабы? Сервис. Ошолор жөнүндө айтып берсеңиз болот. Эми Дагы кандай ситуация болду эле? Баягы күлкүлүү, ушуну айтып берсеңиз. Бизде эми күлкүлүү немелер көп эле болот. Кээде баягы бир жолу эсимде, мен ИФА бөлүмүндө иштеп атабыз, анан сотрудниктер жок, сотрудник жок болуп атат эже. Кыйналып атабыз, анан бир сотрудник, бир кыз тап келсек, анан келип иштейм деди. Анан хорошо, макул, давайте келиңиз, иштеңиз деп биз баягы неметип местосын даярдап берип, могу анализдер жасайбыз десек, айтып отурат, анан мынтип отуруп коет. Бул жер барбар исчеп эле иштеп отурчу жер турбайбы деп атпайбы? Анан менин жанымда бир сотрудник бар, Саламат деген кыз бар эле. Ал экөөбүз бири-бирибизди карап, барбар исчеп иштеген эмнеси деп биз экөөбүз бири-бирибизди карап коюп отурбуз. Кыз ошо баягы жумуштун баягы үстүнөн көрүп алып эле оңой ойлогон да. Түн ичинде калып калып, анализдер жүрбөй эже. Ошондой болуп, кайра артынан биз жазап, түнкү саат бир 3-кө чейин калып калган убактыларыбыз болгон ошондой демелерде. Ооба. Ошондой убактар болот да. Эми бул лабораторияда ар кандай болуп калышы мүмкүн эже. Кээде
аппараттар баягы стройдон чыгып кетет, кээде немедесине калибраторлор, контролдор чыгып кетет. Инженер керек болуп калат, кээде инженер кечинде келип калат. Ошолорду күтүп, баягы түнгө чейин калып, баягы жасаганга жасап, Туура ар бир келет. анализ түн ичинде болсо да жасап, баягы результат эртең менен баягы эл алыш керек да. Ошого баягы аракет кылып, баягы түн ичинде инженер келип оңдолсо, аппарат оңдолсо түнү менен жасап берген күндөрүбүз болуп эле болот Ооба. да эже андайлар Мен азыр жашоодо. эстедим, Дастан, сиз жаңы эле ошондо иштеген келгенсиз. Анан кийин бизде бир орус иштечи эми баягы улутун айтпай деле коелу, бизге баары бир эмеспи баягы. Анан кийин сиз мага келип айтканыңыз эсимде. Парижге ал тиги минтип жаап алып көрсөтпөй жасайт, мага үйрөтпөй атат депчи. Ошондой кыйынчылыктардан өтүп, Ооба, эми ошондой. азыр өзүң ас болдуң, Ооба. Азыр өзүң башкаларга үйрөтүп атасың. Ал убактын баары тең баягы артка кетти, артта калды, билинбей бирок калды да азыр эже. деле жаңы кандай кыйынчылыктар бар? Жаңы анализдер жасап атасыңарбы? Жаңы анализдерди ошо кошуп атабыз жылдан жылга. Ошо былтыр ошо гелевый метод деп клиника бөлүмүндө гелевый общая неме группа кровини мурун саликлон менен жасаса, азыр гелевый метод деп, точный метод деп ошого жасап атышат. Жылдан жылга бирден, экиден баягы жаңы методдор менен анализдер кошулуп атат да. Эмелеринде баягы изденүү болуп атат да эже. Жумушуңуз жагабы сизге? Жумушум жагат, Кудайга шүгүр эже. Баягы ичкен кудууңа түкүрбө дейт го эже. Мен Коллективиңиз кандай? жаман дебейм. Коллективибиз ынтымактуу эже. Эми жумуш үстүндө боло берет эже. Ал жумуш деп неметип коюш керек да. Баягы адамдык сапаттан кетпеш керек. Сиз жаштарга эмне дейт элеңиз? Айтып кайрылып айтат белеңиз? Баягы ушул жака келип иштегиле же айтпайсызбы? Жок, эмнеге айтпайм? Айтам. Биздин жаштарга айтар элем, баягы дарак бир жерден көгөрөт дегендей, бир жерге барганда ошол жердин ысык суугуна, баягы ысыгына күйүп, суугуна тоңуп иштеп, баягы колуна кол, бутуна бут болуп иштесек, баягы акыбетибиз кайтат экен да эже. Ошон үчүн жаштарга айтар элем, келгиле, иштейли, колдон келишинче баягы үйрөтөбүз, жардам беребиз эже. Баягы билгенибизди айтабыз да эже, айтып үйрөтөбүз. Жумуш дайыма бар, Жумуш дайыма болот эже. Биздин бөлүмдө болсо башка бөлүмдө болушу мүмкүн, ушундай да эже. Баардык жерден ошон үчүн жаштарды айтар элем, келип бизге иштесеңиздер болот. Көбүнчө ушул лабораторияга менин оюмча ушу сиздей жаштар, эркек балдар, анткени кыздар түн ичинде келе албай калат, экинчи, үчүнчү сменага келе албай калат. Ана ушу эркек балдарга ыңгайлуу деп айтсам болот. Конечно, мындай эметкенге болбойт, бөлгөнгө аял эркек деп. Бирок баары бир эркек балдарга ыңгайлуу, анткени техника менен иштейсиздер, компьютер менен иштейсиздер постоянно. Ооба. Аныңыз туура эже. Неме да? Эми кыз киши баягы турмуш курат экен эже. Күйөөсү болот. Жаңы эле үйрөнүп баштаган деле күйөөгө тийип кетет. Турмушка чыгат экен. Алардын табияты ошондой экен эже. Алар турмушка чыгат экен, анан жолдошу момуштап жибербейт эже. Баягы аял кишилерде ошондой бир оорчулуктар бар экен. А бул эркек балдарга баягы түн ичинде кала берсең, эми үй кожойкесиң, айтасың, мен бүгүн аппарат өтпөй калдым. Мен кечирээк барам, тамагыңды ичип жата бер деп коюп, баягы түн ичинде жумуштарды бүтүрүп коюп, кайра эртең менен жумушка келип калган убактыларыбыз бар эже. Дагы бир мен айткым келет да, мынакей азыркы кезде лабораториялык жыйынтык доктор үчүн диагноз коюуда негизги булак болуп калды. Диагноз коюш үчүн сөзсүз жыйынтык керек болуп калды да. Ал мурун объективный көрө турган болсо, эми азыр субъективный болуп баягы. Тескерисинче айттыңыз. Мурда мен көзүм менен көрсөм субъективный, Мурда мен субъективный көзүм менен көрсөм, азыр объективный аппараттар менен болуп калды. Жана башында айтып кеткендей эле, ар бир аппараттын өзүнүн эмеси менен контролдук материалдардын негизинде баягы результат беребиз. Бергенибиз үчүн баягы врачтарга да диагноз койгонго мындай неме болуп калды да. Ыңгайлуу болуп калды да. Мисалы, ошол эле алып көрөлү, гепатитти кантип
лабораториялык жыйынтык керек, ооба сөзсүз. сөзсүз лабораториянын жыйынтыгы Бүт керек. инфекцияларга лабораториялык диагноз керек. Ошондой эле бардыгына. Ооба бардыгына мисалы ошол жана гепатит. Мына бир гепатит ифа бөлүмүнөн положительный чыкса, ПЦР методуна тапшырат эже. ПЦР методунан ал жерден количествосын көрөт, нагрузканы көрөт. Количество канча миллион болсо, врач ошого жараша баягы дарынын диагнозун ошого жараша бөлүп баягы кандайсын бөлүп берет. Пациент ошого жараша ичип анан баягы Же жыйынтык болду дарылануудан же болгон жокпу. болгон жокту, баягы ошону карайт да, врач ошонусун карап неметет. Каржылоо боюнча, мисалы ошол эле реагенттерди мурда Россиядан, Казакстандан жакын деп алып келип калсак, азыркы кезде кандай болуп калды? Баягы стабилдүү болуп калдыбы каржылоо? Анткени көп фирмалар бар. Кайсы фирмалар сиздерге поставка кылат көбүнчө? Азыр биздин лаборатория каржылык жактан ошол биздин реагенттерди, аппаратураларды, жанагындай расходный материалдарды бүт Көкөмөрен компаниясы. Көбүнчөсүн. Да, ошол көбүнчөсүн ошол Көкөмөрен компаниясы бизге каржылап, ошолор чет мамлекеттен прямой алып келип бизди каржылап турат да ошолор. Сиз айтмакчы, мынакей азыр айтып кеттиңиз, расходный материал деп, расходный материал жана медсестрадан баштап, азыркы кезде жана вакутейнер менен иштеп, бара улам оңойлоп, жеңилдеп баратат, Жаштарга айтарым, жаштар бизге келгиле, биз колубуздан келишинче үйрөтөбүз, техника менен, аппарат менен иштегенди, кандай иштегенди, ошолордун баарын үйрөтөбүз. Биз сиздерди чакырабыз жумушка. Жакшы. Мисалы көпчүлүк жаштар ойлойт да, жумуш жок, биз сөзсүз эле тиги Россияга барышыбыз керек, же башка жака барышыбыз керек деп. Бирок бизде деле жумуш бар. Мынакей сиз өзүңүз айткандай 14 жылдан бери иштеп атыптырсыз. Демек, иштегенге шарт бар экен да, туурабы? Бар, Кудайга шүгүр, жакшы. Эң жакшы.